İslam dininin negizgi maksatlarından al коомчулуктун пикирлери жана жүрөктөрү биригип бир туугандык мамилени күчөтүү. Мына ошондуктан Аллах Таала көптөгөн ибадаттарды жамаат менен аткарууга буйруган. Алардын бири айт намазы. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын баарын айт намазга чыгууга буйруган. Ошондой эле айызы келген аялдар туурасында айт күндөгү жыйынды жана мусулмандардын майрамын көрүшсүн деп айткан. Бул күндө жуунуп тазалануу жана жакшынакай кийимдерди кийүү мустахаб болуп саналат. Жана намаз окулган аянчага баргандан алдын бир аз курма жеп барган жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айт күнү бир аз курма жеп алмайынча үйдөн чыкпайт эле. Айт намазынын убагы күн найза бою көтөрүлгөндөн баштап чак түшкө чейин уланат. Айт намазын аянчада окуш керек же мечит болбогон намазканада окуса болот. Эгерде аянчага бара албаса, анда мечитте чогулуп окушса да боло берет. Айт намазына азан жана коомат айтылбайт. Айт намазы 2 рекет болуп окулат. Биринчи рекетте кулак каскандан кийин 3 жолу Аллаху акбар деп такбир айтылат. Андан кийин Фатиха сүрөсү зам сүрө менен окулат. Андан кийин рүкүгө кетишет. Экинчи рекетке турганда Фатиха сүрөсү зам сүрө менен окулат. Андан кийин 3 жолу такбир айтылып рүкүгө кетет. Бул такбирлер айтылганда 2 кол көтөрүлүп турат. Бул такбирлердин ортосунда Аллахка мактоолорду айтып, анын кемчиликтерден абулап турса да болот. Бул 2 рекетке А'ла сүрөсү менен Гашия сүрөсүн окуса болот, же Кауф сүрөсү менен Камар сүрөсү окулат. Намаздан кийин имам 2 жолу хутба кылат. Адамдар намаздан кийин тарап кетпей, хутбаны угуп кетүүсү мустахаб болуп саналат. Намаз окула турган жерге эртерээк жөө келип отуруу мустахаб амалдарынан болот. Ошондой эле намаздан кийин үйүнө кайтып баратканда келген жолунан башка жол менен барганы жакшы. Айт күндөгү майрамдык маанай Аллах Таалага баш ийүү менен жана анын буйруктарын аткаруу менен гана толук болот. Аллах Таала айтты: кимде ким Аллахка жана анын элчисине баш ийсе, анда ал улуу жеңишке жетишти.